Депутат Сурабалдиев Эльвира Жыргалбековна, сизде. Рахмат. Мен биринчи суроом госрегистрге кайрылат элем. Урматтуу госрегистрдин жетекчиси барбы? Барсыз да? Так, Алмаз Ишембекович, сизге чоң сураныч. Сиз билесиздер, региондордо деген айылдарда эски айылдарды алсак, ошондо 70-80% тургундардын үй документтери жок да. Ошо үй документтери жок болгондуктан ани балдарына паспорт ала албайбыз дейт да. Паспорт алыш үчүн госрегистрге барса, сотко бергиле, ана сотко берерден мурда билесиз 10% госпошлина бар да. Ошол маселени сиз жаш жетекчи катары кандай чечейин деп атасыз? Ошо проблема бар экенин билесизби? Эльвира Жыргалбековна, азыр госрегистр деп айтып атканыңыз, бул кадастр бизден кеткен, азыр агентство по земельным ресурсам түзүлгөн. Тогда этот вопрос кому адресуется? Компетенция агентства. Есть агентство? Саламатсызбы, Эльвира Жыргалбековна. Бакытбек Жусупбеков, мамлекеттик жер ресурстары боюнча агенттигинин директорунун орун басары. Бул маселе бар, айрым региондордо. Өзүңүз билгендей, 2005 жылы жалпы массалык каттоо жүргөн. Ошол кезде айрым документтери жок үйлөрдүн документтери катталбай алган, укуктары катталбай алган. Азыркы убакта эми көбүндө баягы жергиликтүү органдарында ыйгарым укуктар жок болуп калып атат. Азыр алардын эмесин узаконение кылып бергенге. Бир жолу ошо сот тарабынан документтерди далилдеп, ошол үйлөргө укуктарды табуу. Бирок башка жолдорун да карап атабыз. Мурдагы бир документтер, чечимдери барбы деп. Сотко барыш үчүн бир үйдү оценка кылса, мисалы 20-30 миң доллар чыкса, ар бир жаран 2 миң, 3 миң доллар госпошлина төлөп туруп гана ала алат экен да. Анан балдарыбыз без паспорта остаются. Ошон үчүн мен госрегистрге кайрылган жерим ошол болчу да. Неме депчи, менин билишимче бул маселени баштап аттыңар эле, эмне кылдыңар депчи. Ал боюнча жумуш жүргүзүлүп атат, ошол бир упрощенный порядоктарын караштырып атабыз. Анан паспорт боюнча алуу боюнча дагы башкача порядоктор бар. Алар эгерде үйлөрдүн документтери жок болсо, алар территориальный ошо административный органга каттоого туруп, пропискага туруп паспортун алууга мүмкүнчүлүгү бар. Мен сизге бир мисал келтирейин, Сокулук районунун Асылбаш айылында 80% үйлөр ошондой. Эмне кылышсын? Ал проблемалар. Ошол убагында Жок, эмне кылышсын? Азыр телевизор көрүп жатышса эмне кылышсын, айтсаңыз? Ал маселелерди караштырып атабыз, Эльвира Жыргалбековна. Аларда өзгөчө. Мухаммедкалы Душкевич, эмне кылышсын? Караштырып атабыз деп, это мен уже 2-нчи жылдан бери угуп атам да. Маселени анда биз карайлык. Бул эми ал Асылбаш эмес, бул эми Ошо мен конкретный мисалды 80% Асылбаштын үйү ошондой экен да. бардык жерде эле ошондой болуп атат. Илгерки салган үйлөрүнө документ алган эмес да. Бир мыйзам чыгарып туруп, ошону один раз узаконить этип берсек болбойбу мамлекет тарабынан? Амнистия кылып. Анда каражатты табышыбыз керек. Карайлычы анда, эгер эме болсо. Эми кредит ала турган же болбосо бирөөгө сата турган адамдар ошол документтерин тууралап атышат. А так Колунда жоктор үйдү калып атышат. колдонмогондор ошол боюнча эле жүрөт. Жок, колунда акчасы жок болсо калып калат Жанагы экен. биздин үй жайды Убакыт кетип атат, карабайсыңарбы? үй жайды камсыздандыруу боюнча компаниябыз иштеп, ошолор бүтпөй өтпөйбү? Элдин өзүнүн мындай каалоо тилеги же кыймыл аракети болбой атат. Аны эми акырындап айыл өкмөттөр менен түшүндүрүп иштеп, ушундай жол менен барышыбыз керек да. Аналарды эми үйүң оформить эткенге дагы акча каражатын төлөп беребиз десек, анда кандай болуп калат? Туура эмес болот го дейм. Ну как тура эмес болот? Это же очень дорого. У них таких средств же нету. По 2-3 тысячи долларов, чтобы в суд подать и узакониться. 10% госпошлина. Вы чуть-чуть не совсем тура жооп берип атасыз. Караштыргылачы, пожалуйста, да, мен сизге дагы киргенде ошону тактайлы, да, Макан Душкевич. Макул. Рахмат. Бакир Дулатович, ГСБ, сизге суроо. 2018 жылдын ноябрында деген мен 2 чоң маселени көтөрүп чыктым элем коррупция боюнча. Ош базарында Кыял мамлекеттик өнөрчүлүк ишканасы боюнча, экинчиси Руздрамм театрда коррупция боюнча. Кыял боюнча 1,5 миллион ущерб экөө сүйлөшкөнбүз. 1 жыл өттү, эч ким камалган жок, эч кандай компенсация болгон жок. Биз мамлекет кандай иштеп атабыз, коррупция менен кандай күрөшүп атабыз, сиздин оюңузча? Эльвира Жыргалбековна, биз ал иш боюнча Ош Кыял, Ош базары боюнча иш сотко кеткен. Жетекчиси жумуштан алынган. Азыркы кезде жаңы жетекте иштеп атат. 1,5 миллиард ущерб эмне болду?
ал сотко жөнөткөбүз, соттон бизден кеткен. Процесс болуп атат, э? Болуп атат. Рахмат. Мукан Душкевич, дагы мага деген ЛОВЗ, эми ЛОВЗ по слуху деп коет экен орусчасында, 5500 жараныбыз бар экен. Они открыли целый информационный центр, это Минсостру жардам бериптир. И чтобы ошол жарандарыбыз сурдопереводчиктер менен камсыз кылуу үчүн 8 миллион сом каражат керек экен да. Ошону караштырбайсызбы эңки жылдарга? Бул эми Эмки жана жылга? окуу маселеси боюнча болуп атабы? Жок, окуу эмес. Бул деген онлайн. Будет такой центр. Сиз мындай тактап алсаңыз, Минсоцтурда бар болсо алар түшүндүрүп беришет да. Уже ачылыптыр. Бирок 1 жыл иштеш үчүн любой 5500 жаранга, получается 8 миллионду 5500 бөлсөк, ошондо 2000 сомдон чыгат экен да ар бир жаранга 1 жылда жардам. Анда Алтынай Сейитбековна менен чогуу иштеп чыгалык, Все, ошону караштырсаңыз, Сураныч. Уруксат берсеңиз мен жазып алатабыз. тактап жооп берип коеюн. Бул боюнча госсозаказ негизинде, бул боюнча сурдолук боюнча биз иш алып барып атабыз. Госсозаказ негизинде бул финансирование кетип атат. Бирок сиз айткан 8 миллион боюнча биз азыр проекттерди даярдап атабыз. Буну ишке ашырабыз. Иш жүрүп атат бул боюнча. Рахмат. Сөз депутат Нурбаев Абдывахап